İlim texnologiya өнүгүп, күндөн күнгө Qur'ani Karim жана хадиси шарифтердин бизге белгисиz жактары ачылып жатат. Мына ушундай инсанды таң калтыруучу глобалдык иштердин бири Кур'андагы жөргөмүштүн үйү жөнүндө келген аят. Көпчүлүгүбүз жөргөмүш үйүн көргөнбүз. Кээде өзүбүз сезбей ошол үйдү көйнөгүбүзгө илештирип алабыз. Качан жумшак жиби жүзүбүзгө урулганда, дароо жүзүбүздү сылайбыз. Ошол үй жөнүндө Qur'ani Karimде зикир кылынганынан кабарыңыз барбы? Ankabut сүрөсүндө Аллах Субхана ва Таала жөргөмүш үйү жөнүндө айтат. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Өздөрүнө Аллахтан башканы жакын кылып алгандардын мисалы өзүнө үй курган жөргөмүш өңдүү. Анткени эгер алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Азыр сиздерге аяттын маанисин жана котормосун айтып кете жатам. Кийин болсо аятты кененирээк түшүндүрүп берем. Бул акылды шашылтып кое турган ажайып аят. Аллахтан башка коргоочу дос кылып алгандар бул аяттагы авлия сөзү келген сүйлөмдөн Аллахтан башканы паана деп биле тургандарды түшүнүүбүз керек. Аллахтан жүз бурбаган абалда досторуңуз, союздаштарыңыз болушу мүмкүн. Бул жерде Аллахты коюп башкаларды дос кыла тургандар, Аллахка шерик кыла турган, Аллахты башкалар менен алмаша тургандар белгилей кетилген. Мына ушундай адамдар өзүнө үй кылып ала турган жөргөмүшкө окшотулуп жатат. Кийин болсо Аллах Субхана ва Таала кызык бир акыйкаттын кабарын берип жатат. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. Анткени алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. Аллахтан башка коргоочу издегендердин мисалы бир үйдөн паана издеген адамдай. Бул үй болсо өзүнө уят окуп ала турган жөргөмүштүн торуна окшойт. Бизге маалым, жөргөмүштүн уясы чоң болбойт, жөнөкөй эле тор болот. Аятта жөргөмүш тору эмес, балким так уясы начар экени айтылып жатат. Ал эми текшерүүлөр натыйжасында жөргөмүш тору инсан чашталынан 400 барабар бышык экени аныкталган. Башкача кылып айтканда, инсандын бир даана чашталы 100 граммга жакын жүк көтөрө алат. Керек болсо кээ бир коргоо куралдары жөргөмүш тору затынан жасалат экен. Жөргөмүш тору ушул даражада бекем болсо, начарлык эмнеде? Маселенин чечими башка жакта. Алымдар жөргөмүш уясын коюп, анын жашоо шарты, үй бүлөлүк абалын үйрөнүүгө киришти. Натыйжада акыл ишенбес кереметке күбө болушту. Аллах Таала анткени алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү деп айтат. Биринчи үй чынында эмне экенин билип алышыбыз керек. Өзүңүздүн үйүңүз жөнүндө ойлоп көрүңүз. Үй коргоо жери, үй баш калкалоочу жай, үй күндүн акырында чарчаган абалда кирип бара турган, өзүңүздү коркунуч жок, корголгон эркин сезе турган, ага киргениңизде жылуулук жана ыңгайлык сезе турган жериңиз. Мына ушул үй. Бирок ушул аятта Аллах Таала үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү деп жатат. Эмне үчүн мындай? Себеби жөргөмүш тору коркунучу жок үй эмес, жылуулук багыштай турган ыңгайлуу үй эмес. Жөргөмүш тору капкан. Жөргөмүш бул уясын анда коргонуу үчүн эмес, башка зыянкечтерди капканга түшүрүп, алар менен азыктануу үчүн токуйт. Демек жөргөмүш тору туткундун акыры өлүм менен аяктай турган капкан. Бул ушунчалык коркунучтуу капкан, керек болсо андан өзүнүн ээлери дагы аман калбайт. Субханаллах. Жөргөмүш тору жөргөмүштүн баш калкалоочу жери, ошондуктан ага коркунуч жаратпайт деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок илим технология жөргөмүш тору керек болсо жөргөмүштөрдүн өздөрү үчүн дагы коркунучтуу экенин айтат. 1400 жыл илгери түшкөн бул аяттагы дал ушунун кабарын берет. Аллах Субхана ва Тааланын жөргөмүш жөнүндө сүйлөп жатып, колдогон пейилине көңүл буруңуз. Бул аятта Аллах Таала ургачы жөргөмүш жөнүндө сүйлөп жатат. Биздеги Курандын маани котормолорунда муну жөнөкөй жөргөмүш деп жазып коюшат. Чындыгында болсо Аллах так ургачы жөргөмүштүн үйү тор токушу жөнүндө айтып жатат. Ушул жерде кээ бир илимий акыйкаттарды айтып өтүүбүз зарыл.
Birinciden ilim texnologiya jörgömüş uyasının negizinen urgaçy jörgömüştör tokuşun dalildedi. Erkek jörgömüştörde uya tokuyt, birok öte seyrek uçurlarda. Demek birinci fakt jörgömüş torun urgaçy jörgömüştör tokuyt. Ekinci fakt urgaçy jörgömüş erkek jörgömüştön 2-3 jana kerek bolsa 4 eselep çoňurak bolot. Üçüncüden jörgömüştör alamyndagy jönököy abal. Başkaça aytkanda erkek jana urgaçy jörgömüştör jolukanda jynystyk jakyndyk kılışsa, andan soň erkek jörgömüş daroo kaçıp ketişi, janyn kutkaryp kalyş kerek bolot. Köňül buruňuz, eger al torda kalyp ketip karmalyp kalsa, urgaçy jörgömüş al erkek jörgömüşdi jep koýot. Subhanallah, alhamdulillah, bizdin üý bülelerimiz anday emes. Ayalybız bizdi tiri boýubuzdan jep koýboýt. Kaymana manide jep tügetişse da hakykatda anday emes. Jörgömüş torunda urgaçy jörgömüş erkek jörgömüşdi jeş üçin kuýt. Subhanallah, üý bülelik mamilelerden kiyinki basymdy garaňyz. Erkek jörgömüş öz üýünden kaçıp çygyş gerek. Emi tak oşondoy üýdi korkunuçy jok meken diýe alasyzby? Erkek jörgömüş urgaçy jörgömüş any karmap alyp tiriýlöý jep goýbosy üçin kaçıp kutulusy kerek bolot. Oşonduktan da Allah Taala antkeni alar bilişken bolsa, üýlerdin eň naçary jörgömüşdün üýü dep jatat. Bugünkü günde ilim tehnologiya öte köp hareket izildenüler natijasında muну dalildedi. Bul üçin mikroskop kerek. Aytyp ötülgen abdan jakşy işlerdi biliş üçin jörgömüş toru kerek. Birok Allah subhanahu wa taala muну 1400 yıl murda zikir kılgan. Ayattan alına turgan sabaka kelsek, Allah'tan başka ıyık korgoo çıkarmagan insan jörgömüş uyasyna kirip alıp andan paana kütüp jatkanday bolot. Çınında bolsa çыныгы korgoo çыныгы paana Allah subhanahu wa taaladan. Oşonda ele ayattan naçar üy süйлömünөн alına turgan dagı bir sabak bar. Termizi bayan kılgan hadiste Ukba ibn Amir radiyallahu anhu ey Allah'tın elçisi kutkarıluu emneden dep surady. Al zat tilingdi tyy, üýüň seni batyrsın. Jana katalaryňa ayla dep aýtdy. Üýüň seni batyrsın. Kıska bolgon bul nasihat öte çoň sabakty öz içine algan. İnsandyn eň köp ubagy öte turgan jeri bul anın üýü. Oşonda eken erkek kişi öz jelkesindegi mildetlerdi toluk atkaryp, üý bülelik atmosferany koz abalga keltirişi zarыл. Allah barыбызды özüne gana ibadat kılışыбызды nasip kılsın. Üýleribizdi bolsa sakinat jana berekege toltursun.